Кыргызстанда акыркы мезгилдерде 1 жылдын ичинде 300дөн ашуун тасма тартылып жаткандыгы тууралуу айтылды. Алардын деңгээли жана тарбиялык мааниси тууралуу ар кандай талаш тартыштар буга чейин айтылып келет. Бирок бүгүн биз ал тууралуу сүйлөшпөйбүз. Бүгүн биз жакында жаздын келиши менен 1-марттан баштап Дарак ыры аттуу биринчи жолу Кыргызстанда мюзикл тартууланып көрүүчүлөргө чыгарылганы жатат. Дал ушул тасма тууралуу сүйлөшөлү деп биз анын ошол тасманын ичинде кайнап жүргөн актерлорун студиябызга чакырдык. Жылдызбек Касейинов актер жана Өмүрбек Израилов актер, экөө тең чогуу Токтоболов Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрынын актерлору. Студиябызга куш келипсиңер жана биринчи алгач эле ушу бүгүнкү майрамыңар менен куттуктайбыз. Майрамдап дагы анан биздин студияга дагы келип жетишип убакыт бөлгөнүңөр үчүн рахмат. Анан эми негизинен абдан бул киного кызыккандар абдан көп да. Актер болсом, кинодо ойносом, мен дагы тартылсам дегендер абдан көп. Бирок ошол процесске аралашуу бир топ эле кыйын. Ошол нерсеге жетүү кыйын жана өзгөчө бул мисалы Орто Азияда биринчи жолу деп айтылып жатат. Бул мүмкүн чын эле кээ бирлер мындай күмөн санашып атат, бирок чын эле ошондой болгон болсо ошол иш-чарага силер аралаштыңар. Анан бул ошол киногруппага кирип калыштын, кастингден өтүп тандалып калыштын эң негизги учурларынан бир кыскача айтып берсеңер кандай болду? Күттүңөр беле же капыстан эле тандалып калдыңарбы? 2017-жылы жай айларында кастинг жарыяланып, социалдык тармактардан, көчөдөн немелер афишалар кетип атты кастингдин жүрүшү боюнча. Анан окуганда эле ушул бир көп талаптар бар болчу да. Актерлук кесиби бар, ырчылар, ырчылык өнөрү бар, актерлор, каскадерлук өнөрү бар, актерлор деп. Анан не болду экен деп жүрсөм эле ушул жактан чакырып калышты. Кастингге сонун мүмкүнчүлүк экен дедиңби же болобу болбойбу? Жок, мен такыр ишенген жокмун. Анткени буга чейин көп эле кастингтерге чакырып, анан мына өтөсүң деп аткан убакта жашым туура келбей калып, өңүм туура келбей калып, өтпөй калган учурлар болгон. Анан бул кастингте деле ойлогом ушу жөн эле болуш керек деп барып, анан бир тобокелге салып катышып көрөйүнчү деген. Кастинг өткөндөн кийин кайра бир видео пробага чакырышты. Андан кийин дагы бир видео пробага чакырышты. Андан кийин уже чалбай калышкан, өтпөй калдым го деп жүрсөм, жарым айдан кийин өттүң деп чалып калышты. Ошол мезгилде абдан бир кызыгып өтүп кетсем экен деген бир каалоо болот да, же болобу? Мүмкүн болуп калат, болбойт деле. Барып коебуз, сүрөткө түшүп коебуз, видео пробадан өтүп коебуз, чалса барып коебуз, чалбаса андай деле кайгырбайбыз. Бирок бул биз үчүн аябай жакшы сабак болду, жакшы тажрыйба алдык деп ойлойм бул фильмден. Жакшы секирик жасадык. Сиздин окуяңыз кандай? Биздики деле ушундай эле болду. Биз Жылдызбек байке экөөбүз бир театрда эмгектен кетиктен чогуу эле кастингдин жарыяланышын бир эле көрдүк. Мен негизи биринчи көргөндө эле күлгөм. Анткени талаптарды айтып өтпөдү. Актерлук чеберчилиги бар, ырчылар, ырдай турган актерлор депчи. Биринчи көргөндө күлгөм, бул кандай экен деп. Анан Айтыш фильмде Нурбек деген байке бар, ошол байкебиздин чакыртуусу боюнча барып көрдүм. Барсам режиссер Айбек Дайырбеков ошол жерде экен. Анан бизге текст карматып, сен бул ролго деп көрдү. Кастинг аябай узакка созулду. Анын ичинде мен дагы жуурулушуп 2 айдай ар бир кыз менен ойноп көрдүм. Бегмайды таба албай кыйналышты окшойт. 2-3 эсенин образын жаратуу боюнча 2-3 бала жүрдүк кастингде. 2-3өбүз ошол ар бир кыз менен ойноп көрүп аттык. Кастинг узакка созулуп, өтөбүзбү, өтпөйбүзбү деген ойлор болду. Андан кийин июль айынын аягында Айбек Дайырбеков байкебиз өзү. Ошондо бир убакта ырдап, бир убакта бийлеп, бир убакта аткарып, ошонун бардыгына силер ырдаганда кошумча кийин үйрөнгөнгөрбү же өзүңөрдө мурда эле ырдап, бийлеп жүргөндөрдү? Эми негизи актерлук искусствода бардык нерсе үйрөтүлөт да. Ырдоо, бийлөө, бардык эле нерсе бардык тараптан эле үйрөтүлөт. Ал жагынан Демек силер ошол нерсеге даяр болгонсуңар. Даяр эле болчу. Азыр эми силер менен чогуу биз теле көрүүчүлөр менен чогуу биз дал ушул тасма тууралуу кыскача маалымат көрөлү. Жакында бул жалпы көрүүчүлөргө да тартууланат. Дал ушул окуяны утурлайбыз, алдынан дагы бир кыскача кызыктыруучу тасма деп койсок да болот. Сиздер менен чогуу көрүп андан кийин улантабыз.
Тасманын жаратуучуларынын айтуусу боюнча жогоруда биз тасмада көргөн кийимдер баардыгы колго тигилген. Колго тигилгенде дагы машинкага эмес, атайын колго мындай көктөп тепчип дейбизби, ошондой болуп тигилгендиги айтылууда. Жана бул жерде да абдан көп кызыктар бар. Биз жакында эле ошол жогоруда Кочкор аймагына барып келгенбиз. Ал жерде айылдын баары ошол кино тууралуу эле айтып атат. Кандай тартылды, эмне болду, ушинтип анан ушундай деп түгөнбөс бир дастан болуптур аларга дагы. Анан жогоруда биз акыркы кадрды көргөндө ошондо баягы жеңелердин боорсок бышырганы турат. Ошол жеңелер айтып атышат, бизде эмеси айтып атат, күйөөсү айтып атат, мына ушул жеңең 25 дубль менен тартылды десе, о 24 десем. Силер канча дубль менен тартылып аттыңар? Биздики эми эң көп дубль меники 12 болду окшойт. Бул эми дубль болгондо бирөөсү оператор жетише албай калышы мүмкүн, бирде күн неметпей калышы мүмкүн, бирде бетке свет тийбей калышы мүмкүн. Эгер мындай чисто актерский мен күнөө эмесмин. Ошо дубль болгон, мисалы биринчи экинчисинен дагы ого өтөр күчөй бересиңерби, же биринчиси экинчисин ойноо дагы кайтала дегенде чарчанып каласыңар? Ал режиссердун көңүлү толмойнча өзү ойлоп жүргөн нерсе бар да режиссердун. Силер өзүңөр актер катары мисалы дагы кайтала дегенде чарчайсыңарбы, же дагы кайталаган сайын бир нерсе издейбиз да. Улам кайталанган сайын бирдеке чыгат. Ошол тексттен кээ бир нерсени мисалы көмүскөдө кетирип атышың мүмкүн да. Кээ бир ойлорду жөн эле айтып атышың мүмкүн, анан ошондо могу текст жөн айтылбай аттыр деп анан улам дубль сайын жаңылап, жаңы ой кошуп, жаңы кыймыл аракет, жаңы привычка немелерди, адаттарды ошо образга жараша. Эми ушул тасманын тартылган жерине мындай бир топ эле шарты катаал болгондугу тууралуу айтылып атат да. Туруп жамгыр жаап, туруп шамал болуп, бир топ тоскоолдуктар болгону, дагы көп баягы ошол айылдын элинин эсинде калган көп окуялар болуптур. Анан ошол катаал шартта жалпы барыңардын иштешкениңер, алардын ичинде мисалы айылдын жеңелери да бар экен. Алар менен иштешүүдө силерге кандай болду? Өзүңөрдү кандай биресиңерди калып, кандай бир таасирлер болду? Негизи шарт аябай эле чын эле сиз айткандай катаал болду. Анткени Шамшыда ошол Сарыласас жайлоосунда бир эле күндө 4 мезгилди көрсө болот экен. Кышы дагы, жайы дагы, күзү дагы, жазы дагы. Анан биз башында аны билген жокпуз. Андай тал өспөгөн жерде дайым эле шамал болуп турат экен. Биздин бир эле Дарак ошол мазарыбызды алып барып коюшкан. Анан шамал болуп эле атты. Андан кийин режиссер Айбек Дайырбеков билип калды окшойт. Андан кийин ишке киришүүнү биз таң эрте саат 4-тө 5-те баштап аттык да. 2ге чейин тартып алыш керек экен. 2ден кийин ал жакта шамал куюңгутур болот экен. Эми бул тасмадан силер эмнени күтүп атасыңар? Мындай ар кандай божомолдор, ар кандай айтылып атат, мисалы мындай эл мындай көрөчү, бул жака жөн силер өзүңөр эмнени күтүп атасыңар? Биз күтүп атканда тартылып бүткөндөн кийин биз үчүн жакшы эле сыймык болду, бирок могу премьера жакындаган сайын биз ойноп аткан учурдагы өзүбүз эле билген нерселер бар да. Кандай өтүп кетти, кээ бир жерден туура эмес алып алган жерлер болот, ошолорду эстеп, кээде уялат да экенсиң, кээде кандай болду экен деп мындай аябай кыжалат болуп, бир жагынан жакшы сыймык болуп атат, Кудайым буйруса. Эми ал элдин сынынан, эл көргөндөн кийин анан балким эл айтат ал мени. Эми бул баягы актерлордо кандай экен билбейм, бирок көбүрөөк эле ошо бүгүнкү күндө кино көп тартылып калбады. Киного тартылгандар тартылып алгандан кийин мен үнүм башкача экен, жакшы ойной албам, тиги өзүм такыр жаккан жокмун дегендер көп да. Силер мындай адис актер катары ошол ушундай учурлар көп эле болобу, же мындай өзүңөргө ишенесиңер? Мен бул мисалы билимим бар, буну окугам, мен аткарып кетем, окуй албайм. Ар кандай болот, кээде өзүңдүн образыңа канааттанасың, кээ бир учурда канааттанбай калган убак болот. Ошондой эле айтып өткөн кээ бир мисалы сиз айтып атпайсызбы, профессионал эместер ошентип калат экен депчи. Бизде деле андай учурлар болот. Мен де өзүмдө кээде канааттанам, кээде канааттана албай калам. Эми бул фильмде билбейм кандай болду. Эл алдына чыга элек да, биз өзүбүз да көрө элекпиз кандай болду. Азыр мен үчүн коркуу сезими болуп атат. Анда биз күткөндөй эле силер дагы күтүп аткандырбайсыңарбы? Ооба. Коркуу сезими болуп атат. Биз дагы ошондой эле күтүп атабыз да. Коркуу сезими. Ушул сөз менен азыр биз кийинки дагы кыска тасма бар, ошону көрөлү.
негизи ар бир чыгармачылыктын артында чоң эмгек жатат, буну баардыгыбыз билебиз. Жана сөзсүз түрдө бунун артындагы кадрлардан да бир аз маалымат алдык. Себеби көрүүчүлөргө да кызык бул кандай тартылып, кандай иштешти, образга кире электе мурда кандай болуп деп, анын образга айтканда жогоруда мисалы ырдап атып анан жүрөгүң кармап атпайбы? Мисалы силер образга абдан кирип кеткенде, кээ бир актерлор образга абдан киргенден ошол образынан чыга албай көпкө чейин жүрөт дейт да. Ошол чын эле ошондой болобу? Билбейм, көбүнчөсү айтышат ошол образ менен бир жума жүргөндөрү бар, анан образдан чыга албай жүрөт деген. Менимче бул кандай билбейм, менин оюмча контроль болуш керек да. Актёрдо контроль болуш керек. Канчалык деңгээлде, канча процент өзгөрөт, анан кайра өзүнүн калыбына келип, бир өзүнүн контролун билиш керек да. Контролду жоготуп ийгенде, билбейм, ал балким ошол жанакы искусство немен талап кылат дейт го. Курмандыкты талап кылат дейт го. Балким ошондой кылып ойносо, балким жараткан нерсең аябай жакшы чыгабы деп ойлойм. Бирок мен андай нерсени сезе элекмин да, актер катары. Ошол образдан чыга албай калып, анан ошол менен мүңкүрөп, ыйлаган боюнча үйгө кетип деген. Бир жума ошону менен жүрүп, ыйлаган боюнча. Эми баягы ар бир эле актёрдун өзүнүн бир эңсеген бир ролу болот деп коет го. Кээ бир актерлор ушуну ойнобой көз өтүп кетти да деп аябай эме кылып калышат да. Ошо силердин ошондой момундай бир ролду жаратсам деген кандай бир эңсеген? Театрда иштегендиктен биздики көбүнчө эңсеген ролдорубуз театрда. Театрдагы ролдор, театр үчүн жазылган пьесалар, мисалы, мен көксөгөнүм, мисалы, Шекспирдин этаптуу каармандары. Ойлонуп жүргөндөрүмчү. Кудайым буйрса ойносом дегендерим. Ошол тилегиңе жет, анда ошол сен ошол башкы ролду аткарган спектакльдердин барып көрөлү. Эми ушул баягы ролду аткаргандан кийин же болбосо ушул процесске аралашып калгандан кийин кээ бирлер мисалы актер болгондо же операторлор барып өзүнчө чыгарма жараткысы келет экен, же болбосо кыска метраждуу тасма тартып кеткендер дагы бар да, ушул биринчи актер катары аралашып алгандан кийин. Сенде дагы ушул тасмаларга тартып кийин бир кыска метраж тартматта өзүм бир режиссер катары сынап көрсөм болот бекен деген ойлор пайда болгон жокпу? Кино тармагында билбейм. Мен азыр өзүм Бүйүк Сара Бейшеналиеватында улуттук университетте режиссер драма факультетинде окуйм. Мен өзүм азыркы каалоом ушул театрга бир спектакль койсом деген каалоом бар. Бирок кино тармагында көп деле андай каалоо эңсөө деген менде пайда боло элек. Жакшы, анда урматтуу мырзалар келип катышканыңыздар үчүн сиздерге ийгилик каалайбыз. Сиздердин чыгармачылыгыңыздарды күтөбүз. Эми жогорудагы спектакльди күтөбүз жана башка ролду күтөбүз. Убакыт бөлүп келип катышканыңар үчүн дагы бир жолу ыраазычылык. Кудай буйрса жакында биздин жалпы кино сүйөрмандары дагы силердин чыныгы образыңарды, талантыңарды баалап көрүп айтышат деп ойлойбуз. Анда биз ушуну менен бүгүнкү Учурчак берүүбүздүн экинчи бөлүгүн дагы жыйынтыктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ар дайым жакшылыктар коштоп жүрсүн, ар бир жасаган ишибиз ийгиликтүү болсун. Саламатта болуңуздар.